Эжемдин баласы 20 жашта көп болду. Эжемдин баласы 20 жашта көп болду, кыз болуп алган. Транс барбаган жери калган жок. Кантип эркек боло алат, кандай жолу бар дейт. Эми бул чоң суроо. Бул боюнча мен атайын сабак кылайын деп атам. Бизде гейлер бар, лесбиянкалар бар, анан хунасалар бар. Хунаса деген нерсе, кечирим сурайм, эми бул илим айтышыма туура келет, эки мүчөсү бар. Ушундай жаратылуусу ушундай. Алардын өкүмү өзүнчө. Ал эми кээ бирки кыздар бар, гормондору начар болгондуктан эркекке окшоп кеткен. Же болбосо лесбиянка болуп кеткен. Аны тарбиялап, коомун өзгөртүп, чөйрөсүн өзгөртүп, гормондордон берип тарбия берсек, ал кайра кыздык жагына кайтат. Кээ бирки эркектер бар, кыздык гормон көбөйүп кеткен. Ал кээде жаман видеолордон улам, же болбосо өзүнүн табиятына. Аны эмне кылыш керек? Тарбиялаш керек. Эркектин гормонун бериш керек, спортко бериш керек, эркектерге кошуш керек, чуркатыш керек. Ошентип аны оңдосок болот. Ал эми хунаса деген жанагы эки жынысы барларга анда шариаттын өкүмү башка. Муну биринчи, экинчи топтогулар булар шарият тыюу салынган. Кыз бала болуусу, баланын кыз болуусу тыюу салынат. Ал эми экинчи маселе, хунасаларга бизде шариятыбызда атайын өкүм каралган. Анын кайсыл жагында кыз болот, кайсыл жагында эркек болот, шариаттын өкүмдөрү менен кылынып, анан өзүнүн өкүм берилет. Азыр мен бул жерде айтпай турайын аны, атайын өзүнчө сабак кылганда кеңири токтолом. Иншалла менин Facebook'тагы сабактарымы, Instagram'дагы, YouTube'дагы сабактарды карап чыккан жакында чыгат иншалла.